Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 8 октябрь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк батышы Ак Ордо эки конушунда жүрөм туугандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туугандар. Мен турган жер Акунбаева көчөсүнүн бүтөр жери. Анан бул жакта Асман деген Ак Ордо 2-нин башталар жеринде турам туугандар. Жалаң Асман деген көчөлөр. Биздин бүгүнкү чыгыштагы сатылуучубуз ушул Ак Ордо 2 конушунда жайгашкан. Акунбаева көчөсүнүн бүтөр жеринен сиздер бир аз эле түндүктү карай басасыздар. Бул көчө менен Асман 4-көчөнүн батышты карай бир аз бассаңыздар, ушул жерден 200-250 метр аралыкта жайгашкан Асман 4-көчө 27-дарек болуп калат. Ориентир бул 10-чу автобустун конечныйден ориентир ала бересиздер. Ушул жерге келип эле бир аз түндүктү карай басып, кайра батышты карай бассаңыздар жайгашкан. Мына ушундай туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы туугандар. Чыгыш чек арасы бул коштанын заборуна чейин, батыш чек арасы бул склад үчүн куюлган фундаменттин бүтөр жерине чейин. Бул жерге чейин болуп калат туугандар. Бул жерге чейин болуп калат. Жалпысынан жеринин аянты 4 соток туугандар. 4 соток. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт бар экен. Кызыл китеп, техпаспорт бар. Эч кандай проблема жок дейт документте. Жана конунча автобустун конечныйден бул жака чейин 250-300 метрдей эле болуп калат. Дареги 4-Асман 4-көчө 27-даректе жайгашкан. Андан ары мектеп боюнча айтсак, бул жерде Тагай бийдин жээгиндеги мектепке жана бул жактагы 82-мектепке барышат дейт. Жана үйүбүздүн жанында эле жаңы мектепке чоң жер ажыратылган туугандар. Ал деле жакын аралыкта башталат деген оюн айтты үй ээси. Андан ары бул мынакей короосунун көрүнүшү. Алды тарабында бул жакта складка же болбосо баня же болбосо кандайдыр бир помещенияга фундамент куюлган, забордун фундаменттери куюлган. Чыгыш тарапта кошуна менен болгон чек ара пескоблок менен забор коюлуптур. Чыгыш тарабыбызда көрүп турганыңыздардай жаш мөмө кирген алма, черешня, слива бактары туугандар. Төрүндө үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана баары бар. Суу, свет бар экен туугандар. Отопление, паровой отопление, котел менен үйдү жылытат туугандар. Мынакей бул үйүбүздүн чыгыш тарабы. Үйүбүз узун туурасы 12-9, мансард үйүндөгү үй. Мынакей көрүп турасыздар. Анан мансард үйүндөгү үй, стенасы бышпаган кирпич туугандар. Сейсмопояс, колонна куюлуптур. Тышкы тараптан утеплять этилген. Мына ушундай. Эми ички тарабына келип калган маалыматты берейин. Бул мынакей киребериште бул жерде мондай навес туугандар. Бул жерден сол тарапка кайрылсак прихожка бар экен. Прихожканы түзөтсөк отопление котелу жайгашкан бөлмө. Мынакей жана бул жагын склад катары колдонушат экен. Анан прихожка кирип эле оң тарапка кайрылсак, үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги орнотулган. Бул көрүп турганыңыздардай темирден болгон эшик. Андан ары түзөтсөк, бул жак көрүп турганыңыздардай коридор жана бул жагы кухня экен туугандар. Дуалдар бул жердики шпаклевка, потолок гипсокартон, ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Чыгыш тараптан чоң пластик терезе орнотулган. Мынакей ар бир бөлмөдө отопление батареялары бар. Үйүбүз тышкы тараптан утеплять этилген, жана отоплениянын батареялары бар. Кышкысын жылуу дейт. Андан ары кирип эле сол тарапка кайрылсак, бул жакта бир бөлмө мондай. Дуалдар жидкий обой, потолок гипсокартон. Батыш тараптан пластик терезе орнотулган туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары кийинки бөлмөбүз зал. Мынакей потолок гипсокартон, дуалдар шпаклевка, батыш тараптан пластик терезелер орнотулган, пол ламинат. Мына ушундай. 12-9 туугандар. Биринчи этажы 110 квадрат метр болуп калат ошондо. Анан мансард деле бар. 150 квадраттан болжол менен көбүрөөк го деп ойлойм. Дагы келип техпаспортун ачып өзүңүздөр деле көрүп байкасаңыздар болот. Мансард бирок азыр бүтө элек. Мансарды бүтө элек туугандар. Биринчи этаж толук түрдө бүткөн. Андан кийин эң төрүндө бул жакта дагы бир мондай бөлмө бар экен. Мынакей. Төрүндө дагы мына ушундай бөлмө. Эми
эмне маалыматыбыз калды айтылбаган. Көрүп турганыңыздай бөлмөлөр аралык эшиктер орнотулган. Документтерди айттык, суу светти айттык. Жери 4 соток, 112ге 9. Баасы эле калды айтылбаган туугандар. Бул үйүбүздүн баасыны $45,000 сурап атыптыр. Үй ээлери дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот туугандар. Ээсинин номери ээси тел деп жазылып турат, ошого чаласыздар. Эгер үй сатчу болсоңуздар, Базар жок каналынын номери деп деле видеонун жүрүшүндө жана описанияда турат биздин номер. Эгер үй сатчу болсоңуз кайрылсаңыз болот. Ээси тел деген номерге чала бересиздер. Достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.